Men sayğam, Abdem sayğam dedim. 1978 yıl. Oşo жылы sayğamız Abdem'e koş. Anar Abdem'e koş. Ana meni koşup çıkıytını apam barıp şart berdi. Kol koy, Колго sayğam şu koşu. ушундай сайман азыр сая аласыздарбы? Sayar. Кыргыздын кызга себеп бергенде мына ушундай туш кийиз деп коет буна. Башкача сайма го бул. Неме? Уколдун ийнеси менен тигилгендек. Ошо уколдун ийнеси менен сайманын аты жокпу? Аты кермеде. Керме сайма деп, Уколдун ийнеси менен керме сайма деп неме кылат. Керме деп бергендей да сайып жанагы неме менен курчок менен да сайып тигет, ана муну укол менен сайып тигет. Аны берки кермени курчок менен сайып тигет, а муну ийне менен сайып тигет. Бул кыргыздын саймаларында мындай озорлордун ар бири өзүнчө бир маанини билдирет. Карасаңыздар, илгерки энелер кыздарына сайма сайганды үйрөтүп, анан эже сиңдилер биргеликте олтуруп сайма сайып, биринчи улуусуна, экинчи ортончусуна, анан кичүүсүнө деп баардыгы бири-бирине сайма сайууга жардам беришкен дагы, биргеликте иштешкен. Бул менен бирге алар бир туугандардын ортосундагы ынтымактуулукту бекемдеген. Анан мындан тышкары баардык нерседе алар сатып албастан өздөрү колго тигишкен. Тайнем мамама берген көшөгөнү дагы өзү колго жасаган. Жана мамама берген ушундай туш кийиз, шырдакты, кийизди баардыгы өзү жасаган. Мына азыр андай энелер дээрлик жок эсе, баардыгы баягы жеңил оокатка качып, баардыгы килемдерди сатып алып эле даяр оокат берип коюп жатат. Баягы илгери бир киши айткан экен, кыздын келиндин себи келип түшүп жатса, жалаң килемдер, мебелдер түшкөн экен. Анан кудасы айткан турбайбы? Ай, кудам тапкан экен, кудагыйым жаткан экен депчи. Анасыңардай кудагыйлар жөн эле жата бербестен кызыңыздарга септи жок дегенде ушул туш кийизди сайма сайып, каттама курак кылып, ушинтип колго өзүңүздөр жасап берсеңиздер, жана ушул килемдин ордуна туш кийиз берүүнү адатка айлансаңыздар.